Апрель айынан тарта билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, маалымат, спорт жана социалдык чөйрөдөгү кызматкерлердин айлыгы көбөйгөн. Анын ичинде мугалимдердин айлыгы да жогорулап, ага кошумча президенттик фонддон 15 000 сом өлчөмүндөгү кошумча төлөм каралган. Эмгек өргүүсү төлөмүнө да кошулууда. Чүй облусунун мугалимдери буга ыраазы. Ипотекалык программа боюнча дагы үй алынып калгандар, бирок баары бир эле айлыгы жетпей жаткан маселе дагы болуп келген да. Ал эми ушу айлыктын көтөрүлүшү менен биздин мугалимдер арасында ошо ипотекалык программа боюнча кезекке турган мугалимдерибиз дээрлик баары болуп атат да. Көп мугалимдер ипотекалык кезекке турууну каалап, кезекке турушту. Мамлекеттин ушул мугалимдерге кылып жаткан камкордугу, билим берүү системасында жүргүзүп жаткан реформалары мугалимдерге абдан жакшы таасир берүүдө. Ошондуктан келечекте ушу келечек мундарды тарбиялоодо мугалимдердин ишмердүүлүгү бааланып, мугалимдерге жакшы дем күч берилип, жакшы ийгиликтерди жаратат деп ишенем. Айлык акылар көтөрүлүүдө, бирок кымбатчылык өкүм сүрүүдө. Баалар күн сайын өсүүдө. Андыктан мамлекет тарабынан пенсияларды жогорулатуу да каралган. Ал эми мугалимдер 2 эсе кошулган маянаны алып, жашоо тиричилигине жумшап жаткандыктарын билдиришти. Президентибиз тарабынан, агартуу министри тарабынан бир чоң колдоо болуп эсептелет. Бул колдоо жаштарга, жаңы мугалимдерге дем күч берип, кайрадан алардын ушул эмгегине бир шыктануу алып келет деп ойлойм. Жаңыдан эми сентябрда бир күч кубат менен келишет болуш керек ишке. А биз болсо көнүп калганбыз. Мына 45 жылдан бери иштеп келатабыз. Маянанын аз көптүгүнө карабастан жаштарга билим берүүнү милдетибиз катары иштеп келдик. Мындан ары дагы колубуздан келишинче иштей беребиз деп ойлойм. Жаш мугалимдер үчүн да маянанын көбөйүшү чоң колдоо болду. Анткени мугалимдик жумушка жаштар тартылбай, айлыгы көп жумуштарга кетип, келбей жатканы баарына маалым. Ага кошумча үй жокторго мамлекеттик ипотекалык компаниядан кезекке туруп, аз пайыз менен үй алуу да каралган. Биз мисалы үчүн жолдошум үй бүлө менен ата энебиздин үйүбүздө чогуу жашап келебиз азыркыга чейин. Менин өзүмдүн кыялым бар эле, өзүмдүн үйүм болсо деген кыялым бар болчу. Буюрса ушул ГИК программасы аркылуу кезекке туруп койдум. Эгер ошол кезегим келип калса, буюрса өзүмдүн үйүм болот деген ишеним бар. Биздин көтөрүлгөн зарплата менен дагы төлөгөнгө оңой болот деп ишенем. Үй бүлөлүк бюджетке чоң жардам тийгизбестен келечекке карата ишеним арттырды десек болот. Ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу турак жай алуу мүмкүнчүлүгү жаралып, мен дагы өз кезегиме турдум. Бул колдоолор мугалимдер үчүн чоң колдоо деп эсептесем болот. Эсептейбиз баардыгыбыз эле. Анан мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан баардык камкордукка ыраазычылык билдиребиз. Албетте суроо талап да күчөдү. Бирок эми биз аны балдардын билим сапатын жакшыртуу максатында колдонулган ыкма деп эсептейбиз. Жоопкерчиликти өзүбүзгө алабыз. Мындан тышкары 1 сентябрдан тарта мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдындагы жана аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин эмгек акылары көбөйтүлөт. Клара Кудайбергенова, Кыз Жибек Жээнбек кызы, УТРК Чүй, Ала Мүдүн району.